Балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн бирге аракет кылып жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мектеп менен ата эне ортосундагы кызматташтык жөнүндө баланын тарбиясы бул үй бүлө менен мектептин бирдиктүү иши. Мактуу ата энелер жамааты жана кесиптештерим барыңыздар ушундай бактылуу үй бүлө, бактылуу коом деген семинарда көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Анткени биз жогоруда канча реформа жасалса дагы, бирок коомдук ак сезимден, жеринде реформа болбоюнча, ар бир адамдын жүрөгүндө реформа болбоюнча, аң сезимде, ойлоосунда реформа болбоюнча, биз балдарды дагы, коомчулукту дагы, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү дагы өзгөртө албайбыз. Ошон үчүн мен да сиздерге балам менин күзгүм, бүгүнкү көндүм, эртеңки инсандык сапат деген темада эмне үчүн бул тренинг болду? Анткени мен ушул бала тарбиялоо боюнча өзүм көндүм, күндөлүк түздүм балдарыма. Кантип мен балдарымды бир дисциплинага ээ болгон, тартиби бар, жоопкерчиликтүү бир адамдагы баалуу сапаттарды калыптандырсам болот деп. Анткени бизде билесиздер, мектеп-интернаты ар кандай шарттагы балдар келет. Мына ушулар боюнча мен өзүм эмгек жаратып көрдүм, изилдеп көрдүм. Сиздерге дагы ушул изилдөөлөрүмдү сунуштайм. Бизге окшошуп калган мүнөзүм. Анткени темабыз белгилүү, балам менин күзгүм. Айтып көрүңүздөрчү, балдарыңыздар сизге окшошуп калган бир мүнөзү барбы? Менин балам копияга. Кандай десем, бирөөгө жегиспейт же бирөөдөн албайт да. Сизге окшошуп калды. Жок, көбүнчө мен жакка бардым. Ушул балам атасына окшош. Мүнөз полный ошо сабырдуулугу, ишти деле бир аз акырын акырат да. Анан экинчи балам кичине мага окшош да. Ал менен да өтүп кеткен эме лидерлик качествосы бар да. Мен биринчи балам, мен болом дей берет да. Анан чоңу жоош. Башкача айтканда 3 жерден бала. Үй бүлөсү, негизги көзгүсү. Анткени балабыздын биринчи туулуп көргөндөгү, көз ачып көргөндөгү биринчи мектеби ал биздин үйүбүз. Ал эми биринчи мугалими, урматтуу ата энелер, алар сиздер, ата, анан эне. Көрдүңүздөрбү? Бул күзгү сиздин балаңыз, сиз оозуңуз менен айтасыз го, канча айтсам дагы, бирок балам баргандан билгенин бар. Анткени балаңыз сиз айтканга таасирленбей, ал көргөнүн алып көзү менен көрөт, ошону жасай берет. Андан кийин экинчи үй бүлөнүн булагы, тарбиянын булагы коомдук чөйрө. Башкача айтканда бала бакчадан тартып институтка чейинки анын курдаштары, достору, булардын бардыгы балага кубат берүүчү булак болуп эсептелет. Эгерде балаңыздын жоро жолдошторун, досторун көзөмөлдөбөсөңүздөр, балаңыз кайсы чөйрөдөн бир кичине кубат алып калса, ал ошол жерден өзүнө бир колдоого ээ болуп калса, балаңызды жоготуп коесуз. Анткени чөйрө балага сиз айтканда абдан чоң таасир берет. Ошон үчүн балабыз кайсы мектепке барып атат, кайсы достошуп атат, абдан маани беришибиз керек экен. Баланын үчүнчү булагы бул биз өзгөртө албаган булак, бул баланын тубаса мүнөзү. Балабыз байкагандай эле, кээде балабыз тубаса эле жай кыймылдаган бала болот да. Бул көбүнчө илимде темперамент деп коебуз. Темпераментте флегматик, анан меланхолик деген балдар бар. Булардын мүнөзү абдан жумшак балдар. Тубаса ушундай болот. Анткени ал генетикадан, атасынан баласына өтөт, же сизден өтөт, бирөөдөн өтөт. Сиздин гениңизде бар. Ал эми кээ бир балдар тынчы жок, тубаса эле ушундай болот. Мындай бир ордунда турбаган, ачуулуу керек. Ошол балдар тубаса, мындай тынчы жок балдар мүнөзү ачуулуу болот. Бул ачуулуу балдар холерик менен сангвиниктеги темпераменттеги балдар. Бул балдардын ушул тубаса мүнөзүнө жараша эмне кылышыбыз керек экен? Тарбиялашыбыз керек. Биз булардын тубаса мүнөзүн өзгөртө албайбыз, бирок ал балдарга башкарууну үйрөтүп коюш керек. Кандай сүйлөйт балаңыз? Кандай жүрүм турумга ээ? Балаңыз сезимдерди башкара алабы? Кээ бир балдар үйдө болот да, жаным ушуп кетти, уруп койдум дейт да. Сезимдерди башкара албай калганда ушундай болот.
Мына андан кийин өзүн-өзү баалоосу. Ушул көндүмдөрдү, ушул нерселерди, ушул сапаттарды балаңыз үй бүлөдөн алат. Андан кийин коомдук чөйрөдө же болбосо мектепте, бала бакчада балаңыз эмнелерге үйрөнөт. Биринчи мектеп биз тартипке үйрөтөбүз балдарга. Дисциплинага үйрөтөбүз. Анткени тапшырма аткарып келдиңби, теманы жаз, туура жаз, сулуу жаз, бири-бириңе сүзүшпөй бас, түртүшпөй бас деп бүт не кылабыз, тартипке үйрөтөбүз. Андан тышкары балабызды учурунда аткарып кел. Бул балабызды жоопкерчиликке, мектепте биз жоопкерчиликке гана тарбиялай алабыз сиздерди, балдарыңыздарды. Ошон үчүн тарбияда бизге бутак канатташ боло турган сиздер, урматтуу ата-энелер. Баланын туулбаса темпераменти, же болбосо эмоция, сезими, иш аракет ылдамдыгы, таланты өзгөрбөй турган, жана айтып кеттик. Бирок башкара ала турган өзүнүн мүнөздөрү бар. Балада талант берилип калса, ал бир күнү чыгат генетика азамат. Анан жай, тез. Биз кээ бир учурда мугалимдер дагы канча айтсам түшүнбөйт. Ооба түшүнбөйт. Анткени ал темпераменти ушундай. Ылдамдыгы төмөн, деңгээли төмөн болуп калат. Сиздерде да болот, балдарыңыздар менен даярданганда кеч кабыл алыш. Генетикасы, коомдук чөйрө, үй бүлө, мына ушул 3 нерсе биздин балабызды түзөт. Биздин балабызды мындайча айтканда курат. Балабыздын сыртынан өсүп бара берет физиологиясы. Бирок ичинен бала ичкисин биз көрбөйбүз, аны эмнеден көрөбүз? Балаңыздын эмоционалдык абалынан, балабыздын сезимдерине, мына ушул балабыз кандай болуп баратканын сезимдер, эмоциясынан байкап турушубуз керек. Кээ бергенде жаныбыз шекелеп чечимиз, ачуубуз келип калат, кандай чагылган сыяктуу да. Бул ички организмдин сырттагы болгон жагдайга реакциясы. Эгер сиз эмоционалдуу болсоңуз, сырттагы жагдайга кандай жагдай келсе дагы, эмне болот? Реакциябыз. Же реакциябыз төмөн, деңгээли төмөн болушу мүмкүн, же реакциябыздын деңгээли жогору болушу мүмкүн. Бул баягы эле генетикага байланыштуу болот. Бирок эмоцияны башкартсак болот, башкарсак болот. Андан кийин эмоция негизинен 2 эле түргө бөлүп койсок болот. Позитивдүү, негативдүү. Позитивдүү эмоциялар кандай? Бизде кубанабыз, сүйүнөбүз, күлөбүз. Булардын баардыгы эле бир эле учурда таң калабыз. Автоматтык түрдө реакция, организмдин автоматтык түрдөгү реакциясы. Андан кийин урматтуу катышуучулар, азыр сиздерге суроо. Балалык курагыңыздагы эсиңизде калган кубанычтуу эмоцияңызды эстеп көрүңүздөрчү. Балалык сиздин балалык курагыңызда кандай эмоция жараткан бир сезим пайда болгон, эмоция пайда болгон. Bir kukla көрүп калып, чоң эне апелдем го, магачы. Үйгө алып келгенден кийин чоң ата майда иштечү келе жатып, майдан алган бир жерден кукла алып келген, магачы. Ошо эсинен кете элек. Өздөрү балдарыбыз жалгыз сыяктуу, бир жаз. Ал бара-бара жүрөгүңүздө бир нече ойлонгон сайын анткени сезим жаралыш үчүн биз аны ойдо бир нече жолу ойлонгондо сезим түшүп калат да, сезим келип калат, жүрөгүңүзгө сезим келип калат. Сиз ошондо же жакшы сезимге, позитивдүү сезим болушу мүмкүн, же негативдүү сезим болуп калышы мүмкүн. Анан жакшы сезимди калыптандыруу үчүн позитивдүү эмоция зарыл. Сөзсүз балаңызды, мына ушул жерде азыр көндүм жасап көрөйүн. Ушул жерде караңыздар дагы, баарыбыз карайбыз. Бир таң калыштуу нерсени таап көрүшүңүз керек да, бул эксперимент. Караңыздар, айлана чөйрөңүздөрдү караңыздар дагы, бир таң калыштуу нерсени караңыздар. Вау. Караңыздар, алардын мындай таң калуусун жаратышыбыз керек балдарда. Бул эмнеге алып келет? Балдардын позитивдүү эмоцияда чоңоюшуна жардам берет, абдан чоң жардам берет. Ошон үчүн не болсо дагы, карачы, эмнени көрүп атасыз? Айланаңда эмне жакшылык көрүп атасыз? Кандай сулуулукту көрүп атасыз? Сөзсүз. Бул жерде сезим деген. Эстеге айтып кеткенде биринчи адамда эмоция жаралат. Кандай болсо да, жакшы же жаман. Анан ал эмоция бир нече убакыт акыл иш аракетибиздин негизинде, ойдун негизинде бир нече эле ойлонгандан кийин ал жүрөккө түшүп сезим болуп калат. Же жакшы сезимдер болушу мүмкүн, же жаман сезимдер. Сезим адамдын бара-бара эмнесине, мүнөзүнө, көз карашына, мамилесине таасир берет. Сиздин жүрөгүңүздө дайыма жакшы сезим болсо,
сизде не жакшы нерселер калыптанат. Анткени бул сезимдер биздин биохимияны дагы бузат. Сизде негативдүү сезимдер болсо, сиздин автоматтык түрдө организмде кортизол гормону көбүрөөк бөлүнүп баштайт. Бул эмнеге айланат? Барып адатка айланат. Баягы кортизолду сиз жөн эле кубанбасаңыз дагы өзү организмде бөлүнүп тура берет. Анткени биздин организм тирүү. Анан бара-бара эмне кылат? Баягы сезимдер көндүмгө айланат. Организмде иштеп атат көндүм. Көндүмдөн бара-бара көндүмүңүз кыймыл аракетиңизге айланат. Сизде же мимикаңыз, же жестиңиз, беттин булчундары кыймыл аракеттери өзгөрүлүп баштайт. Көрдүңүздөрбү? Анан бара ошол кыймыл аракетиңиз бара-бара сиздин сапатка, сапатыңыз мүнөзгө айланат. Мүнөзүңүз ошондой мүнөздөгү балдар барып тагдырына жазылып калат. Анан тагдыры талкаланып калды, же болбосо ушундай сонун тагдырга туш келди деген балдарды калыптандырабыз. Ошон үчүн баардыгы кимдин колунда экен? Биздин колубузда. Мына катышты Сумса жалпы орто билимдер мектебинен 31 ата-эненин канча пайызы деп турат? 64% адамдагы баалуу сапат. Ата-энедеги берилген кайсы сапатты алуу деп ойлойсуз деген суроого көпчүлүгү жоопкерчилик деп белгилеп. Андан кийинки чынчылдык деген 51% ата-эне чынчылдыкты балама калыптандырсам деп ойлойт экенсиздер. Андан кийин сабырдуу бол дейт экен. 29%, 22% Кечиримдүүлүк жок экен, көрдүңбү? Кечиримдүүлүк жок. Эмне үчүн мен бул экспериментти жасап көрүп атам? Анткени бул мага чейин эле ушул 1888-жылы жашаган улуу педагогторубуз бар. Бул Макаренканын изилдөөсүнө таянды. Мына ушул Макаренка эмне кылыптыр? Мектепте ушунун изилдөөсүнөн улам ушул 78-жылы Советтер Союзунда изилдөө жүргүзөт экен. Бул изилдөөнүн негизинде кудум бизге окшошураак болгон, бирок ошол жерде Макаренканын белгилегени баланы эмгекке тарбияламыздар деп белгилеген да. Эмгекчилик жок. Бизде дагы ошол көйгөй бүгүнкү күндө бар экен. Анткени ата-эненин 19% эмгек деп белгилешиптир. Бул аз да. А Макаренкадан 100 жыл мурда Макаренка изилдесе 18% экен. Ошондон бери 100 жылдан кийин биз эмгекчиликти 1%га көтөрүп койдук. 19%га биз ата-энелер балага эмгекчилдик деген сапатты биз ушундай эле маанисиз белгилейт экенбиз да. Бала эмгекчил болуш үчүн ата-энелер биз бирге өзүбүз эмгектениш керек. Өзүбүз кымылдашыбыз керек. Анар Жээнбековнун өзүнүн сунушу менен биз ушундай сиздерге сабактарды уюштуруп атабыз. Буюрса мындай иш-аракеттер дагы жайылтылат деген ойдо